Негизинен бул бүгүнкү төрөт үйү жана ошол балдардын больницасы мен демилген менен башталган. Жана бул жерге биздин ошол үй бүлөнүн Ташиевтердин үй бүлөсүнүн каражаты менен курулду. Муну мен 3 жылдан бери курдум. Бул жерге ошол биздин бир туугандарымдын, тууган уруктардын, өзүмдүн, балдарымдын негизи каражаттарын топтоп курдук да. Негизинен бул жерге 11 миллион доллардан ашык акча кетти. Мына бүгүн Кудай буйрса ушул жерди куруп бүтүп, эми азыр мамлекетке бүгүн өткүзүп беребиз. Толук бойдон бул жер мамлекеттик болот, элдики ошол мамлекет пайдаланат. Бул жерде негизги курулуш максаты ошол өзүңүздөр жакшы билесиздер, менин апам өзү батыр эне болгон, Алима Ташиева деп батыр эне болгон, 11 баланы төрөп өстүргөн. Апамдын ушу мурдатан үмүтү бар эле да. Мен ушу жаш кезимде айта берчү эле. Уулум, эгер колуңдан келсе, ушу айылдагыларга, ушу биздин ушу айылга бир кичинекей төрөт үй куруп берчи. Ушу келиндерибиз кыйналып атат деп көп жолу айтты эле да. Ушу апамдын айткан керезин мына апамдын көз өткөндөн кийин 20 жылдан кийин аткарып отурам. Жана ушуга мен негизинен өзүм сыймыктанып атам. Себеби мындан ары келиндерибиз, кыз келиндерибиз башка жака төрөт үй издеп, башка шаарларга барып, же башка мамлекеттерге барып төрөп калышкан. Мындан ары андай болбойт, себеби бул жерде бүгүнкү күндөгү талапка жооп берген бардык эң негизги таза жана акыркы үлгүдөгү медициналык жабдуулар келди. Булар Германиядан, Европадан, Америкадан, Түштүк Кореядан, Япониядан, Кытайдан, Россиядан келген ушундай медициналык жабдуулар болду да. Ошондуктан бул жерде бүгүнкү күндө мен ойлоймун, келин кыздарыбыз кыйналбастан төрөп, балдарыбыздын эртеңки мамлекетибиздин келечеги үчүн чоң кадамдар ташталат деген чоң үмүттөмүн. Бул больница андан сырткары бул жерде балдардын 14 жашка чейинки балдардын больницасы да курулду. Ал жерде дагы ошондой медициналык жакшы оборудованиелер алып келинди. Жана мен ойлоймун, бул больница, бул комплекс медициналык борбор мамлекетибиздин кийинки муундарына өтө чоң үлгү жана кийинки муунда камкордук болот деп эсептеймин. Мындан ары ушул балдарыбыз, келиндерибиз, кыздарыбыз төрөгөндө, чоңойгондо ушу мамлекеттин камкордугуна ээ болот деген чоң үмүттөмүн. Жана дагы бир жолу айтамын, бул жер ушул Барп айылынын Чокмор деген айылы. Ушу Чокмордо апам туулуп өскөн. Апамдын туулуп өскөн айылына салдым, атайы. Апам ушул жерде бир чоң болуштун, эл башкарган чоң болуштун небереси болгон. Мен ошол болуштун чебереси боломун. Ошондуктан апам ар дайым ушу эл жөнүндө, элдин камкордугу жөнүндө ушул көп ойлонуп ушундай жүргөн аял болчу да, ушундай эне болчу. Муну бул жердикилер өтө жакшы билишет. Ошондуктан мен бүгүн ушу сыймыктанып турам, бир жагынан, эки жагынан толкунданып турам. Өзүмдүн кылган кызматыма карабастан, өзүмдүн бүгүнкү күндө коомду кордума карабастан, ушу жаш баладай болуп сүйүнүп турам. Рахмат. Апамды кубантканыма. Рахмат.